Бүгүнкү ушул политический диалог мен кечинде мага маалымат беришти, мен макулдугун бердим. Себеби дегенде биздин жарандардын ден соолугу биз үчүн, депутаттар үчүн, ар бир жаран үчүн өтө маанилүү. Бизде диабет менен ооруган адамдардын көпчүлүгүнүн мына көз көрүү функциялары барып көрбөй калгандар бар да. Аны чечсе болот экен, азыр жаңы эмелер менен болгону ушул бир лазер бар экен. Бирок где-то 30 000 40 000 доллар турат экен. Бизде Кыргызстанда ошол аппарат жок экен. Ал ошо лазер менен эле дарылап ушу диабет болгон адамдын көзүнүн көрбөй калышынан сактап калат экен да. Дүйнө жүзү бул медицинадагы күндөн күнгө өнүгүп жаңы методдор, жаңы аппараттар чыгып атат. Кудай буйруса, бүгүнкү мына ушул долбоор ишке баштады. Бул менин маалымат боюнча бул долбоор Кыргызстанда жана Өзбекстанда башталып жатат. Кудай буйруса, биз көптөгөн жарандарыбыздын ошо көз көрүүсүн Кудай буйруса сактап калабыз деген үмүттөбүз. Статистики, официальный статистика. Кыргызстанда 75 000 жакын оорулар бар. Ошол эле учурда бул көрсөткүч реалдуу абалды чагылдырбайт. Себеби эксперттердин алдын алуу балоолору боюнча бул сандар 270 000 адамдан ашат. Бул олуттук көрсөткүчтөр жана министрликтин материалдык техникалык базасын заманбап ыкмалар менен лазердик терапия модернизациялоо аркылуу сөзсүз жооп берүүнү талап кылат. Биз экономика министрлиги саламаттык сактоо системасынын реформаларын колдойбуз. Бүгүнкү күндө көздүн көрүүсүн жоготууга алып келүүчү ооруларды дарылоого байланышкан маселелерди чечүүнүн курч зарылдыгы келип чыгууда. Ошондуктан бүгүнкү иш-чаралар абдан актуалдуу. Биз азыр эксперттердин жабдуулар боюнча сунуштарын уктук. Өз тарабыбыздан ушул маселелерди чечүүгө, активдүү катышууга, мамлекеттик инвестициялар аркылуу анын ичинде өнөктөштөр менен активдүү иштешүүгө даярбыз. Кант диабети бүгүнкү күндө эң чоң социалдык көйгөйлөрдүн бири. Анткени ушул дартка чалдыккан биздин жарандарыбыз өтө эле көп. Официалдуу санды айтсак 74 000 киши бүгүнкү күндө кант диабетинин 2 түрү менен ооруйт. Бирок официалдуу эмес, такталбаган диагноздор дегер кошо турган болсок, учурларды саны адамда көп болот. Бул кийин жагында өтө мындай орчундуу бир өзгөрүштөргө алып келиши мүмкүн. Бул алардын арасында эң оорулордун бири бул көз диабет, ретинопатиясы деп коет. Бул көздүн ичиндеги катмардын бирөөсүнүн сезгениши. Ал сокурлукка алып келет же көрүүнүн начарлаганына алып келиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошол программага бир көптөгөн аракеттер жасап атабыз. Скрининг өткөзөлү деген бир пландарыбыз бар. Биздин жарандардын көбүнө эрте стадияда болгон кант диабети оорусун тактоо үчүн программалар түзүлүп атат бүгүнкү күндө. Жанагындай осложненияларга учурап калган учурларда аны эми дарылаш керек. Дарылаганга бизге өтө татаал, жогорку технологиялык жабдуулар керек болот. Аларды да алганга бүгүнкү күндө пландарыбыз бар. Азыр каражаттарды бөлүштүргөндө биз ушу биринчи рет ушул оборудованияны сатып алганга бир аракеттер жасайбыз. Четинен ушундай жогорку деңгээлдеги оборудование уже келип баштады Кыргызстанга. Бул жана цифровой рентген аппарат, компьютерный томограф деген бунун баары диагноз койгонго жардам берет. Анан ар бир дарттын өзүн дарылай турган атаң керектелүүчү кымбат баадагы жабдуулар керек. Аларды алабыз. Сегодняшний политический... Бүгүнкү саясий диалог абдан маанилүү болду. Мен саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү жана өкмөттүн буга жетиштүү көңүл буруп жатканына абдан кубандым. Өкмөт туруктук каржылоо маселелерин чечет. Бул мамлекеттик каражаттардын жана тышкы донорлордун тартуунун программалары жана мед персоналдарды окутуу үчүн зарыл болгон техникалык колдоо деп айта алам.